АКШ доллар купюрасынын арткы бетинде бүркүттүн кебетесиндеги эмблема бар. Анын тырмактарында жаанын жебелери бар. Бул албетте согуштун символу. Бирок башка бетинде зайтун бутагы, тынчтыктын символу. Бул биз карап жаткан объектиден көп айырмаланбайт. Бул болжол менен 4,5 миң жылдык нерсе. Бул Ур шаарынан чыккан стандарт. Ал шаар Ур шаар мамлекетине тиешелүү жана ал шаар азыркы Ирактын аймагында жайгашкан. Месопотамия бул цивилизациянын чыныгы бешиги. Ал эми Ур байыркы улуу шаарлардын бири. Стандарт сөзү бизди кичине адаштырышы мүмкүн, анткени чындыгында стандарт бул желек, аны көтөрүп алып согушка барышчу. Жана муну биринчи ачкан кишинин божомолу боюнча ал баканга байланып согушка алып барылчу. Бирок чындыгында биз тастыктай албайбыз. Ошентип музейде көп жүрүп, байыркы буюмдар жөнүндө айтып жатып, көмүлгөн буюмдарды эстейбиз. Атайын эмес, убакыт өткөн сайын көмүлгөн, бирок бул жерде атайын көмүлгөн нерселерди карайбыз. Бул нерселер аза күтүү ритуалдарынын элементи болгондой. Бул буюмдар 20-30 жылдары казылып алынган. Аларды тапкан Леонард Вулли деген адам. Ал 16 көрүстөн тапкан. Аларды Вулли падыша мүрзөсү атаган. Дагы бир жолу айтайын, биз бардыгын билбейбиз, бирок биз билгенибиз бул буюмдар абдан кымбат. Жана бул кымбат буюмдардын бири бул азыркы аталыштагы Ур шаарынын стандарты буюму. Бул кичинекей, бирок абдан кооз жана өзгөчө декорациясы бар буюм. Тарыхчылардын божомолу боюнча бул музыкалык инструменттин капкагы. Башкалардын ою боюнча бул буюм бир нерсени сактоо колдонулган, балким контрибуция же алым төлөө үчүн колдонулган. Бирок жөнөкөй тил менен айтканда биз так билбейбиз. Бул объекттин бир сонун өзгөчөлүгү мына. Көп нерсени бизге түшүндүрүп берет. Ошол эле учурда ал абдан аз нерсени айтып турат. Келе жөнөкөй сүрөттөрдөн баштайлы. Бул объект кичинекей эле. Аны жеңил көтөрсө болот. Бир узун жагында тынчтыктын жана бейкутчулуктун көрүнүштөрү чагылдырылган. Бул көрүнүш 3 деңгээлге бөлүнгөн жана деңиз үлүл кабыктын сыныктары менен рамкаланган. Бул биз үчүн абдан маанилүү, анткени бул маданияттын соода байланыштары канчалык алыс экендигин көргөзөт. Бул жерде Ооганстандан кен жолдорунда табылган лазурит бар. Бул жерде Индиядан табылган кызыл таш бар. Жана дагы үлүл кабыктар бар. Алар Ирактын түштүгүндө жайгашкан Перс булуңунан алынышы мүмкүн. Биринчи ири шаарлардын түзүлүшүнө жер чарбанын ийгиликтүү болушуна өбүлгө түзгөн. Тигр жана Ефрат дарыяларынын ортосунда өрөөндө азык-түлүктү ашыгы менен чогултуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Бул ушундай коомду түзүүгө өбүлгө түзгөн. Мындай коомдо айрымдар ар дайым талаада иштөөдөн бошошкон. Анткени тамак аш жетиштүү болчу. Кээ бир кишилер мамлекетти башкарууга жашоосун арнаган, кээ бирлери сүрөтчү же уста боло алышы мүмкүн болгон. Кээ бири дин кызматкери боло алган турабы, коомду толук уюштуруу системасы бар болгон. Ал системада ар түрдүү адам түрлүү роль ойночу. Бир учурда бардыгы мүмкүн болуп калды. Сиздер көрүп тургандай бул буюм 3 деңгээлге бөлүнөт. Эң урматтуу бай, бийликтеги адамдар үстүндө жайгашкан. Ал эми жөнөкөй жумушчулар астында, негизинде жайгашкан. Бул жакынкы чыгыштын байыркы көркөм өнөрү үчүн окшош. Бир нече деңгээлге бөлүнгөн сүрөттөрдү карап көрүүгө болот. Ушинтип төмөндөн баштап жогору баралы. Мен оор кап көтөрүп бара жаткан адамдын сөлөкөтүн көрүп турам. Чындыгында бул сүрөт ылдыйкы деңгээлге бардык жеринде кайталанат. Адамдардын сөлөкөттөрү бир жакка жүк ташып бараткандай көрүнөт. Бир нерселерди далысы же аркасы менен көтөрүп бара жаткан жаныбарларды да көрүп турабыз. Мунун дал үстүндө жаныбарлардын айдап бара жаткан бир нече адамды көрө аласыздар. Алардын контурлары эң тунук көрүнөт. Сиздер кой айдап бара жаткан кишилерди көрө аласыздар. Алдыда буканы айдап 2 киши келе жаткан көрөсүздөр. Андан алдыда бара жаткан кой, балким эчкилерди жана башка буканы көрөсүздөр. Бул кишилер балким бул жаныбарларды курманга чалышкан, балким салык төлөө үчүн беришкен. Чындыгын биз билбейбиз. Бирок божомолдор боюнча бул шаар же падыша үчүн жыйноо болушу мүмкүн. Үстүңкү катмарда бир кишинин сөлөкөтү тунук көрүнүп турат. Ал башкалардан маанилүү. Падыша баарынан чоң. Анын баш сүрөтүн кооздогон рамкасы тийип турат. Ал ушунчалык чоң. Жана ал киши башкача кийим кийип турат. Ошондуктан аны оңой таанууга болот. Киши ал отурган так абдан кызыктуу, анткени анын 3 буту бар. Ал буттардын бири жаныбардын буту. Биз бул жерде көрүп жаткан буюмдардын кээ бир көрүстөндөрүн табылган буюмдар. Бирок такты көрсөк кызыктуу болмок.
бирок табылган буюмдардын үлгүсү болуп, бул жерде көп кишилер кармап турган кубоктор эсептелет. Ошентип, булар падышанын ичимдик ичүү церемонияларында катышкан болсо керек. Алар мүмкүн сыра же вино ичип жатышат. Биз чындыгын айта албайбыз. Бул нерсеге балким той болушу мүмкүн, же майрам, же дин церемониясы. Керек болсо экинчи ролдогу кишилер, башкача айтканда падышадан башка отурган кишилер аларды курчаган. Туруп турган кызматчылардан көлөмү чоң. Иерархия элдин 3 катмарын көрсөтөт. Эң артында турган 2 киши бар. Алар отурган адамдарга оюн зоок тартылып жаткан окшойт. Бирөө арфада ойнойт, оңураак турган бирөө балким ырдап жатат. Келгиле башка бетин да карайлы. Бул 3 катмарга бөлүнгөн сүрөт. Бирок бул согушту көргөзүп турган образдарды көрүп жатабыз. Эшектерге окшогон жаныбарларга чегилген 4 арабаны көрдүк. Ар бир арабанын артында аны башкарып келе жаткан киши жана жоокер кишиси бар. Сүрөттүн артында найза же балта кармап турган адамды көрө алабыз. Жана аттын тебелендесинде калган найза же балтадан жарадар болгонду көрсө болот. Аттын астында кулаган кишини карап көргүлө. Анын жараттарын көрө аласыздар. Канап жатканын көрө аласыз. Жакыныраак карасаңыз, араба дөңгөлөктөрүн бекитүү механизмин байкайсыз. Бул жерде өзгөчө инженердик ык амал сүрөттөлгөн. Бул ылдыйкы катмардагы эң кызыктуу өзгөчөлүктөрдүн бири бул согуш сахнасын сүрөттөгү натурализм. Кыймыл аракет бул жерде кадамдан чаптырууга чейин өсөт. Башка бетинде кээ бир элементтер чындыгында символдуу. Мисалы, биз эртерээк айтып кеткен өлгөн жоокерлер. Мен чындыгында ал согушта 4 гана адам өлгөн деп ойлобойм. Биз ушунча адамды гана көрдүк. Балким бул мындан абдан көп кишинин символдуу сүрөттөлүшү. Ортоңку катмар согушка даяр аскерлердин катарын көргөзүүдө. Алар толук жабдыктар менен турушат. Алар шлемдерин кийип алышкан жана бул шлемдер падышанын коргондорунан табылган. Бул жоокерлердин жакшы жагы бул алардын уюшуп туруусу. Бизге бул чыныгы аскердин турганын сездирип, алардын структурасын сезип турасыздар. Бул жерде тартип бар экенин сезип турабыз. Бул жерден душманын жеңип жаткан жоокерлерди көрөсүз. Ортоңку деңгээлдин оң жагында сиздер мүмкүн туткунга түшкөн жоокерлерди көрүп турасыздар. Үстүнкү катмарда биздин назарыбызда борбордо турган чоң фигура. Бул фигура падыша экени анык. Анын башы сүрөттүн үстүнкү чегине барып такалат. Сол жагында аскер арабалары жана жоокерлер. Оң жагында жоокерлер жана балким анын кызматчылары. Алар падышага туткундарды алып бара жатышат. Биз аларды туткундар дей албайбыз, анткени алар жылаңач, аларды чечинтишкен. Алар жарадар жана жараларынан кан агып жатат. Бул жерде алардын басынганы жана кулга айланганы жана падышанын жеңиши көрсөтүлгөн. Фигураларды сүрөттөөдөгү стилистикалык өзгөчөлүктөрдүн жакындан караган сыяктуу кызыктуу. Бардык адамдардын беттери профилден көрсөтүлгөн. Биз бир көздү көрдүк, бирок ал көз алдын эмес, ал башка жакты карап турат окшойт. Ооба, бул беттин бир жагы тартылган фронталдык сүрөт. Ооба, туура, бул сүрөттөр байыркы Египет искусствосуна окшош. Биз алардын даллардын капталынан тартылганын көрүп турабыз. Ал эми буттары бир жакты гана карап турат. Бул сүрөт перспективасы менен тартылган эмес, жалпак тартылганга окшош. Биз өзүбүз визуалдык изилдөөбүздү колдонсок болот. Ошондо дагы көп табышмак калат. Бул бизге өтүп кеткен тарыхты биз айтып бере алар экенибизди, ошол учурда коом кандай уюшкан экенин көрсөтүп турат. Керек болсо азыр 21-кылымда биздин заманга чейинки 3-миң жылдык менен канчалык көп окшоштуктар бар экенин көрүп турабыз.